ошол спорт залдын жанында жашайм. Анан бир күн айнегинде тренировкалыктан ачып, айнегине чыгып карасам, айнег бул ичтеле бүт досторум машыгып жүргөн экен. 95-жыл болсо керек. Тренер болом деп ойлогон эмесмин жаш кезимде. Мунарбек мырза сизге кантип келип калды? 2004-төн бери машыктап келе жатам. Мунарбек жан келгенде эми бир ай эле машыкканда өтө мына өжөрлүгү менен шамдагайлар менен ушул 6 ай 7 ай машыккан балдар менен бирдей машыгып, ошолор менен бирдей тең ата боксташа баштагам. Анан карап ичимен ушул баладан бир нерсе чыгат деп көргөндө ошондой айткандай эле мына ийгиликтерге Аллахым жеткирип отурат. Демек ошондо эле сиз уже Мунардын кандай эле чемпион болушуна уже ишеним болгон экен да сизде. Нерсе чыгат деген ишеним болгон. Мунарбектин эң өзгөчө сапаты бул жөнөкөйлүк, токтоо мүнөз, сабырдуу, тартиптүү балдар. Мисалы спортчу оңдо уктай турган болсо оңдо уктайт, эртемен туура режимди так сактап бармаган жигит. Демек бул азыр ийгиликке жеткенге дагы тартип чоң жардам берди десек да болот экен да. Өтө чоң жардам берди. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда эми азыр Мунарбектин артынан дагы биздин спорт залыбызда өсүп келе жаткан мушкелдер аябай көп. Ошол балдар дагы Аллахын буйрса ушундай чоң жеңиштерге жетишине себепчи болуп, Кыргызстаныбызды дагы бир дүйнөгө таанытууга аракет кылабыз. Азыркы учурда канча бала кол астыңызда алектенет спорт менен? Эми спорт залыбызда бир 50-60, азыр эми отпускада өзү зал ачылат, сентябрда ачылгандан бир 100ге жакын бала болот да, 3 сменде. Чоң рахмат агай сизге берген кызыктуу маегиңизге. Буюрса ошол кыргыз элине, жалпы биздин көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңиз болсо билдирип кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элибиз. Ар дайым аман болуңуздар, заманыбыз тынч болсун. Ушул Кыргызстаныбызды токчулук болсун, молчулук болсун. Жамандык, барекет кырсыздардан жараткан Аллах сактасын баардыгыбызды. Жана ушундай Мунарбекке окшогон чемпиондор дагы көптөгөн чыгып, Кыргызстаныбыз дүйнөгө тааныла берсин. Ишиңерге ийгилик силердин да ушул. Ар дайым биздин мындай жакшы туулган күндөрдө, чоң бир маарекелерде постоянно бар болго барам. Мына Югославияда, Зайдаминовда магазиндерге барып, постоянно силердин ар дайым алып жүрүп кардарлар болот. Достор, көрдүңөр да, мына бизде адал азык чыгарабыз жана нукура сабаттуу продуктыларды чыгарабыз. Эгерде силер дагы жесеңер, буюрса чемпион болсоңор да коюңар. Тамаша бит. Достор, негизи кубанычтуу маанай, жалпы Кыргызстан боюнча кубанычтуу маанай болуп жатат. Анткени дегенде биз бокс боюнча тарых жараттык десек болот. Анткени биздин ушул Оштон өзүбүздөн чыккан Мунарбек деген досубуз дүйнөнү багындырып, экинчи месттен алып келип отурат. Жана аны тарбиялаган Беганас агайыбызга биз ыраазычылык билдирип, эми барбол болгондо эмне кубанычтуу маанай, торт эске келет. Ошол сизге бир торт алган келдик да. Бул торт да өзгөчө торт бара. Өзүңүз бир ачып көрсөңүз мына. Рахмат балдар, Алла разы болсун. Биздин рингибиз, мээлейбиз. Рахмат. Ринг таласына эч качан түшпөңүздөр. Кудайым жашообуздун ринг талаасы. Кудайым гана жеңиш болсун деп, жеңиш кутлуу болсун деп жазып койгон. Рахмат. Жашоодо да жеңиш. Рахмат. Ишиңерге ийгилик силерге. Алла разы болсун. Рахмат. Шундай эле биздин традициялардан дагы.